Азыркы учурда дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндары да кызуу баратат. Сенсациялуу окуялар толтура, бирок аларга токтолуу үчүн өтө көп убакытты талап кылат. Ошондуктан бизге тиешелүү жана жакын болгон Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан оюндары тууралуу, алардын ийгиликтери жана ийгиликсиздери жөнүндө да кыскача кеп кылсак болбос. Анда силер даяр болуп калсаңыздар, телефон экранын чоңойтуп үнүн көтөрүп алыңыз, мен баштадым. Алгач туулуп өскөн мекеним Кыргызстан тууралуу айта турган болсок, биздин оюнчулар мурдакы жылга караганда бир кыйла жакшы. Анткени салыштыра турган болсок, ийгиликтүү жүрүштөр болуу үчүн курмандык керек дейт. Биз да учурунда көп курмандык кылдык. Шерменде болуп жеңилген убактыларыбыз да болгон. Мисалы, Азия кубогуна чыгуу жолдому алуу биз үчүн дүйнө чемпионатына барчудай эле чоң бир майрам болчу. Бүгүнкү күнгө келип, мурункулардын натыйжасын үзүрүн көрүп, Азия кубогуна мөөнөтүнөн мурда жолдомо алып, ал тургай дүйнө чемпиондугуна баруу үчүн да аракетибизди кылып жатабыз. Ооба, азырда машыктыруучу футболчуларга сындар тагылып жатат. Бул адаттагы көрүнүш. Андыктан биз да машыктыруучу футболчуларга сын такканыбыз туура, бирок чеги менен болгону дурус деп ойлойм. Кандай учур, эмне болбосун аларды колдоп, дем күч берүүбүз андан да жакшы болот. Ал эми жыйынтыктар тууралуу айта турган болсок, азыр биз 2027-жылы боло турган Азия кубогуна мөөнөтүнөн мурда жолдомо алдык. Ал эми дүйнө чемпионатына чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз дагы да сакталып турат. Жок дегенде үмүтүбүз үзүлбөй, көзүбүз төрт, жүрөгүбүз жаракат абалда футболду күзөтүп турабыз. Эмнеси болсо да азыр биз 3-чү этапта 6 оюн жыйынтыгы менен 3 упай топтоп, тайпада 5-орунду камсыздап келе жаткандыгыбызды баарыңыздар билесиздер. Алда дагы 4 оюн калды. 2 оюн Өзбекстан жана Түндүк Корея менен конокто ойносок, биз сүйгөн 2 араб командалары Катар жана ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарын өз үйүбүздө кече Иранды кыйнаган, аларды мандыра жалбага салып койгон Дөлөн Өмүрзаков атындагы футбол стадионубузда тосуп алабыз. Андыктан биз колдоону уланталы да оюнчулар өз ишин кылып, жеңиш тартууланга аракет кылышсын. Ал эми Өзбекстан курамасы азыркы учурда 90% мүмкүнчүлүк менен дүйнө чемпионатына чыгууга укуктуу жана чыгышы да керек. Анткени канча жылдан бери мына ушунун аркасынан жүргөн бул курам көптөгөн оюнчуларды, машыктыруучуларды ушул максаты үчүн курмандык кылды. Кээде өздөрү бул нерсеге даяр эмес болуп, оюнчулар жеңилип калып жатса, кээде сүйлөшүлгөн, келишилген, акчага сатылган оюндардын курмандыгына айланды. Ал эми өтө мыкты деңгээлде келген, оюнчуларда топ 5 чемпионаттарда оюн практикасы бар оюнчулар менен курам толтурулган. Бул 3-чү этаптагы оюндары болсо, 6-чы тур жыйынтыгы менен 4 оюн жеңген, 1 оюн тең чыккан жана 1 оюн жеңилген абалда азыркы учурда оюндарын жүргүзүүдө. Ал эми калган 4 тур Өзбекстан үчүн өлүм өмүр оюндары болоруна шек күмөн жок. Көрөрмандар да сабыр кесебиз толду. Эми дүйнө чемпионатына чыгууга убакытта келди деп интернет айдыңында талаптарын жана суранычтарын жазышууда. Азыркы жыйынтык жана деңгээл менен Өзбекстан дүйнө чемпионатына чыгууга толук укугу бар. Кезектеги сөз Казакстан тууралуу. Казакстанда азыр футбол аябай кризис абалда. Анткени Улуттар лигасына такыр жолу жүрүшпөй, оюндары окшобой жатат. Албетте, кече жакында эле Данияны керемет камбек менен жеңген бул курам азыркы учурда 6 оюн жыйынтыгы менен бир да упай ала албай өз тайпасында эң акыркы орунда келе жатат. Упай бул жакта турсун, 6 оюнда бир да гол жарата элек. Ал эми өздөрү арасында жоопсуз 15 гол өткөзүп алган. Буга ким күнөөлүү? Оюнчуларбы? Федерациябы? Жок. Бул нерсеге жеке мен жана көпчүлүк казак көрөрмандардын пикиринде башкы машыктыруучу Черчесов күнөөлүү. Анткени жогоруда айткандай, бир канча ай эле мурда Даниядай курамды жеңип, керемет голдорду киргизген оюнчулар дагы деле ушул курамда турат. Ошол эле Асхат Тагыберген, Рамазан Оразов, Нурали Алеп, Игорь Шацкий сыяктуу оюнчулар. Болгону башкы машыктыруучу ийгиликсиз жолго түшүп алган. Кыргызда кеп бар го, башка көч кайда барса, калганы ошол жака дейт. Андыктан Магомед Адиевди кетирип, орус машыктыруучусу Черчесов келгени болгондо дагы өтө чоң сумма менен келгени казак көрөрмандардын ич этин жеп түгөттү. Ошол себептен бул жыйынтыкка салыштырмалуу биз Кудайга шүгүр кылганыбыз да дурус деп калдым. Эми мына ушул 3 мамлекеттен дүйнө чемпионатына ким чыгат деген суроо ал негизги өзөктүү маселе. Андыктан жогоруда айтылган жыйынтыктарга таянсак, буюрса Өзбекстан биринчи жерден болуп дүйнө чемпиондугуна жолдомо алат. Ал эми Кыргызстан мүмкүнчүлүгү өз колунда. Оюндарына байланыштуу десек да туура болот. Анткени жок дегенде 4-орунга ээлешсе, 4-этап менен болсо да чыгууга жол жобосу бар.
Ал эми Казакстан тилекке каршы ушундай жүрүшүн улантса, Черчесов менен алга жылуусу кыйын. Ал тургай рейтинги да төмөнгө түшүп кетиши толук түрдө күтүлөт. Ооба, биринчи өзүбүздөгү көйгөйлөр тууралуу ойлонгонубуз да жакшы, бирок кошуналар менен салыштырып футболду өнүктүрүү андан да кызык. Сиздер оюңуздарды достор комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Ким кандай абалда дүйнө чемпионатына биринчи жерден болуп жолдомо алышат?